Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Акыркы учурдагы М-банк тиркемеси боюнча жаңылыктардын баарын уктуңуздар. Биз Шумкара сториске эле ссылка менен бөлүшүп койгондуктан биздин электрон кошелекко $2400 акча түшүп калды. Жалпысынан. Сом менен түштү, бирок бизде доллар менен которуп койдук. Анан бул акча бирок арам акча болуп эсептелип калды. Себеби дегенде биздин алымдарыбыздын жооп берген, бул маселе боюнча жооп берген видеолорду көрдүңүздөр. Туура эмес, арам деп айтышты. Ошондуктан биз бул түшкөн акчаны жалпысынан кайрымдуулукка бөлүп салалы деп чечтик. Буга чейин бизге ушул ссылка менен бөлүшүп коюңуздарчы деп бир адамдар сураганда бизге туура эмес түшүндүрүп беришкен. Бул сетевой маркетинг эмес, эл акчага коротуп кыйналбайт, эл банкрот болбойт. Болгону ушул тиркемени бөлүш акча чөп деп түшүндүрүп берген. Биз ошондуктан билбестен элге ссылка менен бөлүшүп алып турбуз. Ошондуктан кечирим сурайбыз. Мындан аркысын биз буга чейин дагы жаштарга үлгү болуп келгенбиз, үлгү болууга аракет кылып келгенбиз. Анан мындан аркысында жаштарга үлгү болууга аракет кылабыз. Ошондуктан биз мойнубузга алып кечирим сурайбыз. Жана алымдардын айтымы боюнча бул арам акча түшүп калган арам акчаны садака кылып берип салсаңыздар жакшы болот деп айтты. Ооба достор, анан кимдер гана жаңылышпайт, жаңылышкан адам убагында кайра кечирим сураганы жакшыраак болот дейт. Ошон үчүн мойнубузга алабыз, дагы бир сыйра кечирим сурайбыз. Анан достор, бул жерде негизи мындай жыйынтык чыккан. Ажекебизден 50 сом бул адал болуп эсептелинет, андан кийинки түшкөн 25 сом бул процент арам болуп эсептелинет деп. Бирок биз өзүбүзгө 50 сомду дагы 25 сомду дагы өзүбүзгө албай, адалы менен кошуп, биз кайрымдуулукка жумшап атабыз. Анан $1000 биздин кичинекей карындашыбыз Арузатка которолу деп чечтик. Ал эми дагы $1000 болсо, бул жакта Алмамбетова Жылдыз Асанбековна деген эже аябай катуу урап срочно операция акча керек экен. 4 баласы бар, жалгыз бой эне, квартирада жашайт, кыйналып муктаж болуп жашайт экен. Ошол эжекебизге которобуз. Ал эми $400 да бизге келип кайрылгандар бар, ошолорго да которуп беребиз. Алардын баардыгын биз силерге Кудай буйрса, акча которгондун баардыгын видео отчет кылып көргөзөбүз. Ошондуктан урматтуу туугандар, баарыбыз өлүм дагын татабыз. Кыяматта Алланын астына жооп бере турган күн келет. Ар бирибиз кылган иш үчүн жооп бериш керекпиз. Ошондуктан биз биринчиден Алладан кечирим сурайбыз. Экинчиден ушундай билбестиктен илимибиз аз болгондуктан силерге таркатып алган ссылка үчүн дагы жалпы элден кечирим сурайбыз. Ошондуктан урматтуу туугандар, мындан аркысын бир дагы сетевой маркетингге жолбоңуздар. Бардык түрү арам деди. Жана күмөн боло турган нерседен, күмөндүү нерселерден алыс болуңуздар. Видео отчет күтүңүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат.